Кыргызстанда жылдан жылга электр энергиясынын керектөө жогорулап жатат. Жаратылыш шарты боюнча өлкө көп мүмкүнчүлүктөргө ээ экенине карабай, жаңы ГЭСтерди курууга маани берилбей келген. Учурда инвесторлор изделип, мамлекет өз каражатын да жумшап, гидроэлектростанцияларды салууга багыт алууда. Бирок мындай долбоорлор тез арада ишке аша калбайт. Андыктан электр энергиясын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүүнүн башка жолдору да колдонулууда. Иштеп жаткан ГЭСтердин кубаттуулугун көбөйтүү анын бирден бир жолу. Токтогул ГЭСиндеги ар бири 300 мегаватт кубаттуулукка ээ агрегаттар 2021 жылдан бери алмаштырылып келатат. Буга чейин 2 агрегат жаңыланса, дагы бири быйыл алмаштырылганы турат. Ага керектүү жабдуулар даяр. Токтогул ГЭСинде жаңы агрегаттын жабдууларын көрүп турабыз. Бул тетиктер ар башка өлкөлөрдөн алып келинген экен. Эгер ноябрь айына чейин кураштыруу жана орнотуу жумуштары аягына чыкса, мурдагыдай 300 эмес 360 мегаватт кубаттуулукка ээ болуп иштей баштайт. Өзүңөр көрсөңөр 50 жыл иштеген мындайча айтканда машина эмнеге алып келет? Ошол эле сыяктуу биз бүт полностью тетиктерин кабелинен баштап автотрансформатор, кабельный линияларын, электрический генератор бүт жаңы алмашылып атат да. 300 мегаватт мурун электроэнергия чыгарып атса, азыр 360 мегаватт электроэнергия чыгарат, бирок суунун сарпталышы жана 300 мегаваттка кандай суу сарпталса, ошондой эле суу сарпталат, бирок 360 мегаватт электроэнергия чыгарып берет. Жаңы агрегатты орнотуу үчүн эскисин демонтаж кылуу зарыл. Бул аз эмес убакытты талап кылат. Анда адистер иш алып барып, тиешелүү жабдуулардын баары бири-биринен ажыратылып алып чыгарылууда. Агрегаттын бул дүлүктүрүү системасын демонтаждоо иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө бул эски буларды эски оборудование бүт азыр демонтаждап чыгарып, бүттүгүн ордунан алып, кайта жаңы дүлүктүрүү системасы болот. Заманбап цифровой рабочий колесо, вал, статор, ротор, крышка турбины, бардык негизги жана жардамчы жабдыктар бүт алмашылат. Күндөн күнгө, жылдан жылга бул ар кандай отказдар болуп, ар кандай авариялык өчүрүүлөр да пайда кылып аткан. Токтогул ГЭСин реконструкциялоо 2025 жылы аяктайт. Буга чейин алмаштырылган 2 агрегаттын эскилерин көрдүк. Токтогул ГЭСине таандык кампадан биз абдан эски жабдууларды көрүп турабыз. Маселен, бул тетик ошол былтыр алмаштырылган эски агрегаттын турбинасынын капкакчасы экен. Ошондой эле ГЭСке керек болгон эң негизги жабдуу болгон ушул суу барасы дагы улам бузулуп, иштен чыга баштаган. Өзүңүздөр көргөнсүздөр, көрүп турасыздар кандай состоянияда турат. Муногу жаракалар кетип, уже сынып баштаган. Буну биз алмаштырбасак 300 мегаватт токтомок. 300 мегаватт деген бу бир-эки Кыргызстандын 2 областынын свети чок калмак. Токтогул суу сактагычына суу көп топтолсо, электр энергиясын өндүрүүнүн көлөмүнө да таасир этет. Суунун деңгээлине атайын байкоо жүргүзүлүп турат. 11 мартка карата жалпы көлөм 7 миллиард 451 миллион куб метр экени белгиленди. Эгер 6 миллиардка түшүп кетсе, ГЭСтин ичинде авариялык абал жаралат. 140 метр бийикте болгондо, бу расчетно болгондо биздин агрегаттар жакшы иштеп, жана суунун расходу азыраак кетет да. Эми биз баягы суу деп беребиз. Суу деген бу генераторго баягы топливо сыяктуу да. ТЭЦте көмүр болсо, биякта суу, бензин болсо автомобилге, бизде суу. Ошол үчүн эч качан суу сатылбайт. Технически это невозможно. Любой жагын азыр өзүңөр кыдырып көрүп атасыңар. Эч жактан суу мындай чыга турган жер жок да. Бул сууну өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул отметка. Биз над уровнем моря отметканы эстебиз. Суунун деңгээли кайсыл деңгээлде суу турат. Ошого карата, ошо деңгээлге карата суунун көлөмү билинип турабыз. Канча миллиард куб калды. Токтогул ГЭСин реконструкциялоо үчүн эл аралык каржы уюмдарынан каражат алынган. Ал үнөмдөлүп, ашып калган акча башка энергия объекти жаңылоого пайдаланылууда. Үч Коргон ГЭСи Кыргызстандагы эң эски гидроэлектростанциялардын бири болуп саналат. Былтыр Үч Коргон ГЭСи 820 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүргөн. Быйыл болсо көлөм азаят. Себеби 4 агрегаттын бири иштетилбей, жаңыга алмаштырылууда. Эки эсе өзүнүн иштөө мөөнөтүнөн ашырып койду, анан оборудованиялардын эскилиги жеткендигине байланыштуу биз жаңыртууга туура келип атат, алмаштырууга. Эски агрегаттын кубаттуулугу 45 мегаватт,
өзүнүн мурунку кубаттуулугу. Азыр 20%га көбөйтүү пландаштырылууда. Модернизациядан кийин 55 мегаватт кубаттыктагы электр энергия иштеп чыгарып берет. Эскилиги жеткен эми көп жолу отключение болчу эле, анан оборудованиялар тез алмаштырышка туура келет. Эми андай көбүрөөк эксплуатацияны табалап болот. Капиталдык ремонттордон тез өткөзүүгө туура келет. Жалпы 4 агрегат биригип 180 мегаватт кубаттуулукта болсо, баары алмаштырылгандан кийин ал 220 мегаваттка жетет. Бирок аны менен чектелбей, ГЭСте 5-чи агрегатты орнотуу демилгеси да көтөрүлүп жатат. Камбар-Ата 2 ГЭСинин мүмкүнчүлүктөрү да толук пайдаланыла элек. Анда бир гана агрегат бар. Дагы бирин орнотуу үчүн иш жанданганы турат. Биздин жанагы биринчи агрегатты курган Нарын ГЭС ошол конкурска катышып, алар курса деген ой менен ошол Нарын ГЭСти да киргизип атабыз да. Биздин мекенибиздеги компания курсун деп атабыз да. Анткени муну ошолор курган. Азыр деле биздин ошол балдар даяр турат. 14 жылдан бери ушуга келген 120 мегаватт чыга турган ГЭСтен 30 мегаваттын суусу жөн эле ыргып кетип атат да. Мындай акча жасабай эле жөн эле халастой кетип Токтогулга барып түшүп атат. ГЭСке жакын жерде майнинг ферма курулуп жатат. Россиялык компания Камбар-Ата 2 ГЭСине инвестиция салып, кошумча энергия өндүрүүгө көмөктөшкөн үчүн ага иш алып барууга уруксаат берилген. Ишкана кубаттуу трансформаторлорду орнотууда, өзүлөрү коюп берген жабдуулардын жардамы менен өндүрүлгөн кошумча электр энергиясын сатып да алат. Бул оборудованиянын баары бизге калат. 1 миллиард 600 миллион сомдун тегерегинде инвестиция бизде калат. 5-6 жылдын ичинде бизге таштап кетип атат. Плюс еще чыккан электр энергия 30 мегаватт запертый мощта албай аткан, халастой кетип аткан сууну бизге электр энергияга мындайча айтканда төлөп берет. Биз азыр баарыбыз эле майнинг деп атпайлы. Мисалы үчүн темир эриткен заводдор андан көп колдонот. Алтын андан көп колдонот. Арак заводдор андан көп колдонот электр энергияны. Электр энергиясын керектөө жыл сайын жогорулап жаткандыктан импортко ыктоого аргасыздык жаралууда. Мындан улам ГЭСтердин кубаттуулугун арттырып гана чектелбей, жаңы гидроэлектростанцияларды курууга да артыкчылык берилип жатат. Кыргызстанда 1993 жылы 12 миллиард киловатт саатка жакын электр энергиясы керектелген. Ал өлкө ичинде ашыгы менен өндүрүлгөн. Былтыр керектелген электр энергиясы 17 миллиард киловатт сааттан ашты. Мунун 14 миллиардын өлкө ичиндеги гидроэлектростанциялар өндүрдү. Калганы коңшу өлкөлөрдөн импортталды. Электр энергиясын керектөө жыл сайын 4-5%га жогорулап жатат. Мунун себеби өндүрүш ишканаларынын жана калк арасында абоненттердин көбөйүшү менен шартталууда. Ошондой эле электр менен пайдалануучу тиричилик буюмдары да көбөйдү. Мындан ары Крупсай ГЭСи бар, андан ары Шамалдысай ГЭСи бар. То есть мурдакы ГЭСтердин баары Кыргызстанда ГЭС баарын реконструкция кылып, убага келип калган да, мындайча айтканда. Айтып атпайм, 30 жыл иштеш керек эле, бул 60 жыл иштеп атат. Таңкыстыкты биз жаңы мына Камбар-Ата ГЭСин куруп бүтсөк, таңкыстыкты жоя алабыз. Ошондой эле Көкөмерен, Казарман ГЭСи курулат, Верхний Нарынск каскад ГЭСи курулат. Ошону мен айтып атпайм, 27 жылга чейин бул таңкыстыкты башка ушул реконструкция менен жана жаңы курулган ГЭСтер менен, жаңы курулган күн энергиясы менен, шамал энергиясы менен жоюшубуз керек да. Биз кышты-кыштата чектөө кылган жокпуз. Өзүңөр көрдүңөр да. Мына азыр 5-марттан баштап, эгерде ушул агрегаттын баары өз убагында иштеп турса, Кудай буйрса, такыр эле чектөө дегенди унутабыз. Ошон үчүн биз жанталашып, могу 5-мартта берип алып, ноябрга кышкы убакта чектөө кылбайлы. Эң суук мезгилде чектөө кылган эң начар нерсе ушул. Болгону 10% убактылуу эле чектөө кылып атабыз да. Колдонуучу элибизге рахмат, ушу бизди түшүнүп, ушул реконструкцияларды бүтүрсүн деп бизге мисалы үчүн ушундай мамиле кылып атканына. Адистер атайын изилдөөгө таянып, Кыргызстандын гидроэнергетикасы 142 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрүүгө жөндөмдүү экенин билдиришкен. Бирок учурда бул мүмкүнчүлүктүн 10% гана пайдаланылып жатат. Ири долбоорлорду ишке ашырууга кадам ташталды. Алардын бири Камбар-Ата 1 ГЭСи 5,5 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрүүгө кубаты жетет. Калугул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.